Adamdın көңілі сынып қалса, adamdın көңілі çöküp durgan bolsa, аны kantip götüröbüz. Birincisi söz menen. Birincisi jakşı söz menen. Жылуу söz жылан дийинден чыгарат деген söz бар. Sözün даяба, söz бесплатный, söz бекер. Ар нерсеге сүйлөшүң мүмкүн, сен жакшы сөзүң менен адамдын көңүлүн көтөр. Экинчиси söz аш болуп бербейт. Илгери бир ашканага барыптыр. Ашканага барса, манты пышырат экен, самса пышырат экен. Бирок курсак ачып, ушу мантын жыты буркурайт экен, нары өтүп бир жыттап, бери өтүп бир жыттап, ырахат алса, повар чыгып айтыптыр. Siz mantının jıtını köp jıttadınız, ырахат алдыңыз, үйүңүздө бул жыттагы жок, демек mantının жытынын пулун төлөп коюң дептир. Allah! Кантип mantının жытынын пулун төлөйм деп айтыптыр. Төлөйсүң, баяттан бери жыттадың, ырахат алдың. Анан бул дагы подарка эмес экен айтыптыр, анда угуп тур дептир. Дептир дагы тыйындарын чыгарыптыр дагы шылдыр уктуңбу десе уктум дептир. Бул эмне десе, бул тыйындын шылдырагы дептир. Ошо тыйындын шылдырагын укканы ошол мантын жытынын пулу, сен да угуп ал тыйын деп. Анан ошентип анан кутулуптур. Анын сыңарындай баазы пайтта жакшы сөз жакшы болот, бирок жакшы сөздөн дагы башка нерсе чындап эле дүйнө мүлк менен жардам бериш керек. Үйдө аялыңыз күнүгө жылына жаңы кийим аласыз, эскисин үстүгө чытай берет. Кыршага чыксаңыз каптаркана жарымы склад болуп кеткен. Ошол кийимдерди алып чыгып жетинчи сирге берсеңиз кийет ошолор. Аны сиздин балаңыз кийбейт.